Assalamu алейкум жалпыңыздарга. Бүгүн сиздерге чач тууралуу сүйлөп бермекчимин. Тагыраагы чачтын түшүүсү тууралуу. Нормада күн сайын биздин чачыбыз түшөт. Кээде адаттагыдан алда канча көп түшүүсү мүмкүн. Албетте бул организмдеги кандайдыр бир бузулуулардан кабар берет. Биринчи кезекте калкан сымал безинин гормондору ТТГ жана Т4 свободныйды көрүшүбүз керек. Анткени калкан сымал бези организмдеги бардык түрдөгү зат алмашуу процесстерин башкарып турат. Эгер ушул жерде бузулуу болсо, организмде көп начар өзгөрүүлөр ушу катары чачтын түшүүсү дагы болот. Андыктан ушулга биринчи кезекте көңүл бурабыз. Андан соң кээ бир витамин жана минералдарды текшерип көрүш керек. Аларга витамин Д, фолиевый кислота, темир, цинк кирет. Ушуларды лабораториядан текшертип көрсөңүздөр, кайсы биринде нормадан аз чыгуу болсо, албетте бул чачтын түшүүсүнө таасир этпей койбойт. Жана дагы организмде башка дагы начар өзгөрүүлөр болот. Андан соң бүтүндөй органдар системаларына карайбыз. Мисалы, тамак сиңирүү органдарына карап көрүшүбүз керек. Ашказан ичегилерде көйгөйлөр болсо дагы, албетте чачыбыз көп түшүшү мүмкүн. Организмде кээ бир микробтор, мисалы, грибоктор көбөйүп кетсе дагы чачыбыз көп түшүшү мүмкүн. Ушуларды дагы текшерип көрүш керек болот. Чачтын түшүүсүнө эң көп себепчи болгон нерсе бул албетте стресс. Стресс чачтын түшүүсүнө гана эмес, организмдеги бардык начар оорулардын келип чыгуусуна дагы себепчи болот. Андыктан биринчи кезекте ушул стресс менен күрөшүүгө туура келет. Эми ушулардын баарын аныктагандан кийин маселенин чечимин тапканы аракет кылабыз. Биздин максатыбыз чачтын түшүүсүн токтотуу эмес, организмди жакшыртуу болуш керек. Эгер организмди жакшыртууга аракет кылган болсок, организмдеги бардык начар өзгөрүүлөр токтоп, ушул катары чачтын түшүүсү дагы токтоп, сөзсүз түрдө биздин иммунитетибиз дагы көтөрүлүп, ден соолугубуз дагы жакшы болот. Эмнеден баштасак болот? Биринчи кезекте Е витаминин синтетикалык формада ичип көрүүнү сунуштайм. Анткени эркекке дагы, аялга дагы эң керектүү витаминдердин бири ушул. Маалым убакыт ушул витаминди ичип көрүңүздөр. Андан соң ушу менен бирге эле туура тамактанууга дагы өтөсүздөр. Мисалы, шириндиктерди азыраак жеш керек. Анткени өтөдө айтып өткөнүмдүк, грибоктор көбөйүп кетсе дагы, ошол чачтын түшүүсүнө себепчи болот. Грибокторду бөгөттөөнүн эң оңой жолу бул шириндиктерди жешти токтотуп коюу. Анын ордуна белокко бай азыктарды, мисалы, этти, жумуртканы жеш керек. Анткени чачтагы ушул белоктун жетиштүү болуп туруусунан улам жакшыраак өсөт. Андыктан ушуларды толуктайбыз. Жер жемиштерди көбүрөөк жешибиз керек болот. Жана албетте стресс менен катуу күрөшүш керек. Стресс менен күрөшүү боюнча менде ачыгы кандайдыр бир өзгөчө сунуш жок. Ар ким өзүнчө бир туура арга издеп тапса жакшы болот бул боюнча. Жана дагы өтөдө айтып өткөнүмдөй, витамин Д, фолиевый кислота, темир, цинк ушуларды текшергенден кийин кайсы биринде жетишсиздик болсо, сөзсүз түрдө аларды толуктаганга аракет кылыш керек. Мындан сырткары сырттан таасир эте турган кээ бир нерселерди дагы айтып өтөйүн. Мисалы, жөнөкөй эле шампунь. Шампунь дагы туура тандалбаса, чачтын түшүүсүнө албетте алып барат. Эки критерийдин негизинде тандасаңыздар болот жакшы шампунду. Биринчиси бул чыккан датасы жазылган болуш керек. Экинчиси болсо сактоо мөөнөтү 12ден ашык убакыт сактала турган шампуньдар бул сиз үчүн керексиз жана пайдасыз. 12 айдан ашык 12 айга чейин сактоо мөөнөтү жазылган шампуньдарды тандап алыңыздар. Анткени пайдалуу шампуньдар 1 жыл гана сакталат. Ушул негизде шампунь тандайсыздар. Андан соң таракка дагы көңүл буруш керек. Анткени начар тарак менен чачыңыз тарачу болсоңуз, ал дагы чачыңыздын көп түшүүсүнө себепчи болушу мүмкүн. Менимче, чыгач тарактар сиз үчүн пайдалуураак, ыңгайсыз, бирок пайдалуураак. Ушул нерсеге дагы көңүл буруп коюңуздар. Башты жууга дагы көңүл буруш керек. Өтө ысыгыраак сууга баш жуучу болсок, албетте ал дагы баштын терисин сезгентип, көбүрөөк чачтын түшүүсүнө алып барышы мүмкүн. Андыктан бир аз эле жылуу сууга баш жууганга аракет кылыңыздар. Ушул өдөдө айтылган бардык ошол аргаларды аткарчу болсоңуздар, сөзсүз түрдө чачыңыздардын түшүүсү токтойт. Бирок сиздин максатыңыз чачтын түшүүсүн токтотуу эмес, ден соолукту жакшыртуу болуш керек. Ден соолукту жакшырта турган болсоңуз, чачыңыздын түшүүсү дагы токтойт. Иммунитетиңиз дагы көтөрүлөт. Организмдин мүмкүнчүлүктөрү дагы артат. Андыктан ушул нерселердин баарын туура тыянак чыгарып аткарганга аракет кылыңыздар. Максат дагы бир жолу айтам, чачтын түшүүсүн токтотуу эмес, организмди күчөтүү.